Орусиянын Москва шаарында курулуш иштеринде 40%га жакын жумушчулар жетишпейт. Бул тууралуу шаардын вице-мэри Андрей Бочкарев билдирген. Орусиялык ТАСС басылмасы жазып чыкты. Маалыматта жазылгандай, аталган шаардагы курулуш иштерге 80 000 жумушчу жетишпейт. Азыркы мезгилде жумушчулар инженер, техник кызматкерлери жетишсиз. Бул Москва шаарында массалык курулуш иштери жүрүп жаткандыгы менен байланыштуу. Мурда шаардагы мигранттардын саны 120 000ге жакын болсо, учурда алардын саны 40 000ге жакын. Алардын көпчүлүгү Өзбекстан, Кыргызстан, Тажик өлкөсүнөн келишет. Бизде бул көйгөйдү чечүүнүн бир жолу бар. Мисалы, Кытайда курулуш иштеринде иштеген жумушчулардын маянасы орточо эсеп менен 150–170 000 рубльдин тегерегинде. Ал жакта чет өлкөлүк жумушчуларды киргизишпейт. Мен курулуш комплексиндеги кесиптештериме жана подрядчыларга Москва шаарындагы курулуш объектилеринде чет элдик жумушчу күчү жок иштөөгө мүмкүндүк берүүчү иш-чаралардын планын иштеп чыгуу тапшырмасын койдум, деген Бочкарев. Ошондой эле вице-мэр курулуш иштеринде жумушчулардын саны 3 эсе аз болуп, маяна 2–3 эсе көп болушу керектигин айткан. Кыргызстандык аял жолдошу үйүнөн кууп чыкканын, мекенине кайтайын десе документин жоготуп алганын айтып берген. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги кош бойлуу кыргызстандык келин Москвада документсиз калганы боюнча тараган видеороликтеги маалыматты төгүндөдү. Видео соц тармакка жайылган. Кадрдан ыктыярчынын үй-жайы жокторго ысык тамак таратып жатканын көрүүгө болот. Муктаж адамдардын ичинен кыргызстандык аял жолдошу үйүнөн кууп чыкканын, мекенине кайтайын десе документин жоготуп алганын айтып берген. Ал ошондой эле документтерин калыбына келтирейин десе элчилик 10 000 рубль талап кылганын белгилеген. Өкүлчүлүктөн билдиришкендей, элчиликтин консулу менен юристтери Ярославский вокзалына барып, полиция жана Москванын соц кызматкерлери менен баарлашкан. Андан соң алар үй-жайы жоктор үчүн тамак аш берилген жерге барышкан. Видеону тарткан Люди фондунун өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча түшүнбөстүк болуп кеткен. Аныгында кыргызстандык аялдын документи бар болуп чыккан жана анын буга чейин элчиликке кайрылбаганы аныкталган деп айтылат маалыматта. Элчиликтен билдиришкендей, кийинчерээк аялдын бир тууганы табылып, аланын жүргөн жерин айтып берген. Ошондой эле аялдын документи бар экенин ырастаган. Кыргызстан Россиядан Ми-17B5 учактарын жана учкучсуз башкарылуучу Орлан-10E аппараттарын сатып ала турганын УКМК билдирди. 29 октябрь күнү ал Арча мамлекеттик резиденциясында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Рособорон экспорт акционердик коомунун жетекчиси Александр Михеев менен жолуккан. Анын жүрүшүндө Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы аскерий техникалык кызматташуунун алдыга жылдыруу маселелери талкууланганы айтылды. Тараптар Рособорон экспорт компаниясынан жаңы тик учак сатып алуудан тышкары Кыргызстандагы Ми-8MTB тик учактарын капиталдык ремонттон өткөрүүгө макулдашкан. Мындан тышкары тетиктер жеткирилип, агрегаттары оңдолмокчу. УКМКнын маалыматына караганда, тараптар Кыргызстандын учкучсуз башкарыла турган көп функционалдуу Орлан-10E аппараттарын сатып алуусу боюнча келишимге кол коюшкан. Саны азырынча белгисиз. Каражат республикалык бюджеттен бөлүнөрү айтылды. Москвадан сүйлөйбүз долбоорунун бүгүнкү каарманы Орусияда иштеп, ал жактан сулуулук салон иштеткен кыргыз кызы Мамбеталиева Айсулуу менен маек болмокчу. Эң алгач эле ушу өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, аты жөнүңүздү толук кайсыл жерден болосуз, жашыңыз канчада, ушулар жөнүндө. Аты жөнүм Мамбеталиева Айсулуу, 26 жаштамын. Нарын областынын Кошкор районунан болом. Москвага 2014 келгем, 13-14-жылдары. Ошондон бери ушуга чейин иштеп келдим. Анан ошо Москвага жаңы барган учуруңуз жөнүндө айтып берсеңиз, барганда эмне менен алектендиңиз эң алгач эле? Эң биринчи келгенде Москва десе мен аябай укмуш элестетип келдим. Бир Нью-Йоркто элестетип, жумуш оңой эле табылып, оңой эле жумушта иштеп, аябай көп акча тапкандай, бирок келгенде такыр башкача жака келдим да. Андай деле чоң, бир Бишкектин, Токмоктун бир микрорайонундай эле жерге келгендей сезилди. Анан квартирага келсек, толтура квартиранттар жашайт экен. Баары эртеден кечке кетип иштешет экен. Кухня очередь, туалет, ванна очередь болот экен. Келгенде эң биринчи эле уборкага кирдим, посудага кирдим, любой кыргыз биринчи келгенде ошондой менен башташчу да. Иш ошол кездерде азыр го, сразу жакшы жумуштарга кирип киргенге мүмкүнчүлүктөр жакшы эле бар. Эжемдин жанына ошо ресторанда иштечү администратор болуп, грузинский. Ошол жерге барып
Ошо 1 айда иштедим, андан кийин официантка көтөрүлдүм. Официант болуп. Посуданы уборкадан кийин дагы 1 айда официант болуп иштедим, андан кийин жумуш абдан оор болгондуктан чыгып кеттим. Чыгып башка жумуштарга дагы издеп, ошо мен чыгып кеткен бутум ооруп, аябай баягы эртеден кечке иштегендиктен нагрузка көп болгондуктан анан кыйналып чыгып кеткем. Бирок мен кеткен эртеси күнү баягындай неме басыптыр да бардычы. ФМСтен проверка келип басып, анан ошол жерде иштегендин баарын депорт кылган экен. Мен да документим жазат элек болчумун, ошо мен билгендей кетип калыпмын да. Андан кийин көп жерде иштедим. Иштики 1 ай иштеп эле кетип калам, баягы бирдеке болуп эле жумушум иштеген жерим жабылып калат. Же зарплата задержка болуп бербей коёт. Ошо канча жерге 3-4 жерге кирип иштедим. 1 ай иштегенден кийин эле жабылып калып атат. Мындай бияка келгенде бир ой менен бир жерге кармалып, жумуш жагып, сен дагы жумушка жагып, кармалып калыш кыйын да башындачы. Жумуш аябай көп которосуң. Башында мен да ошентип аябай көп жумуштарды которуп, ар кандай начальствону көрүп, ар ким алданып, зарплаталарымды бербей, анан баягындай тиешип, начальстводон ошондой күндөрдү көрдүм. Андан кийин ошо эжемдин паспорту менен, РФ паспорту менен ал кезде разрешение на работу деп сурачу да, ошол жок документ, ошол документ жок, алчу эмес. Ал документти 1 жылга 30 миңге жасайт болчу. Менде жаңы Москвадан, Кыргызстандан келгенден андай акча жок, ошо эжемдин өзүмөн 10 жашуу эжемдин паспорту менен анан ошо эжем болуп иштегем да. Продуктовый магазинге кирип продавец болуп. Ошо 1,5 жыл ошол жакта иштедим. Башында билишчү эмес, эми билип эле алышкан, мен спорт этип жаңы жылдын алдына барып калгандыктан баягы эл көп, продуктовый магазиндерде эмелер жок, сотрудниктер жетпей аткандан баягы билип эле айла жоктон алышкан да. Ошентип 1,5 жыл ошол жерде иштедим. Бирок баягы лучший сотрудник болуп кетип атканда даже аран кетиришти да, ошо башка паспорт менен иштесем дагы. Ал жерде да ошо ФМСтен проверка келген күнү как раз мага выходной болуп калып, анда дагы вот ошо Кудайым дайыма проверка болгондо эле мен жок болуп калчумун да, ал жерде да ошондой болгон. Дайыма сактачы. Да, ар бир нерсенин артынан жакшылык болот деп коет го, сизде дайыма ошондой нерсе. Кудай жакшы көрөт окшойт мени депчи. Тиякта эжем биринчи барган жумушта кое тур, хозяин келгенче иштеп тур, зарплатаңды алып кет десе көрүп отуруп зарплатамды күтүп анан иштебейм кетип калгам. Кетип калган эртеси күнү ошентип ФМС басып баарын депорт кылган. Тиги жактан да мен выходной күнү ФМС басып баарын проверка кылып аяктан да депорт кылыштыр. Азыр учурда жаңы басам салон иштетет экенсиз, Ооба, ошентип ал жерде 1,5 жыл иштедим. Андан кийин дагы бир ал жерден аябай чарчап, тажап 1,5 жылды. Кечке кассада отура берип тажайсың да. Анан дагы бир кыргыз кыздар эле ошо биздин Кыргызстандын паспорту менен эле бир магазинде иштеп көбүрөөк зарплата алат экен меникинен. Ошону угуп анан ошол жерден чыгып кетип, ошол магазинге кирем деп чыгып кеттим да. Өзүм документим менен иштейм деп. Бирок мен чыгып кеткенден кийин баягы мен алабыз деген магазиндер албай коюшту. Эме азыр деген кыргыздарды алган закондун күчүнө кире элек деп таможенный союзга жаңы кошулуп аткан кез болчу да. Ошентип 3-4 ай дагы жумушу жок ар кайсы жерде иштеп жүрдүм. Андан кийин ошо обувной магазинге кирип 1,5 жылда иштеп, андан кийин баягы өзүмчө кетип биринчи квартира суточно берип иштетип 1 жылдай ошентип иштеп, анан ошол жактан түшкөн акчаны чогултуп анан салон ачкам да. Ага чейин өзүңүз демек ушул тармакка кызыгып, окуп дагы үйрөнгөн болсоңуз керек, э? Жок, мен аны кандай болдум? Мен кандай келип калдым бул тармакка? Ошо үйдө квартираны баягы ночко келгендерге берип жүрүп, анан ал жумуш мага өзүмө жакпайт, жакчу эмес да. Ар кандай адамдар келет, жумушуң деле мынтип мага ал жумуш жакчу эмес. Анан мен мындай нормальный эл катары мындай ачык айкын, мындай бир уялбай турган жумушум болуш керек деп жүрүп, анан үйдөн ишо отура берип тажап, анан ошо салонго кызыгып калгам да. Мен ошол жерден турмушка чыктым. Анан турмушка чыкканда бияктан мен баягындай свадьба ошол жерде болду. Анан такыр визажист таппай
кыргыздардан, анан орустар. Мен еще модель болуп иштеп калгам. Ошо обувной магазинден кийинчи ошо квартирага кармап жүргөн кезде. Анан ошол орус визажисттерден сурасам, баары эле аябай 8.000, 7.000 жазышат экен. Свадьба макияждадычы. Анан бир-эки кыргыз кыз бар болчу, ошол кезде кыргыздардын салондору баягы ал жерден макияж жасагандары жакпай, анан бул жерде ошо макияж жасаган визажисттер жок экен деп ошондон кийин кызыгып калгам да, ошондой болуш керек экен депчи. Ошондон кийин өзүм таанышып окуп, өзүм тааныштарым менен издештирип, биринчи Кашта окудум, анан Кыргызстанга барып келип макияж окудум барып. Анан баягы место, кичинекей место алып, место менен иштеп, ошентип жүрүп, анан кийин төрөгөндөн кийин анан салон ачтым. Азыр Кудайга шүгүр ошол иштетип келдим. Кийин салонду свадебный салон кылып коштук, свадебный көйнөктөрдү алып да прокатка берип. Ал эми ушул чет жерде бизнес кылуу негизи эле мындай кыйынчылык жаратпай, кардарларыңыздар деги эле кимдер? Кыргыздар көбүрөөк барабы же ошо орус өлкөсүнөн өздөрүнүн көп барабы? Мен целевая аудитория, мен только азыр Инстаграм менен иштейм. Кыргыздар клиенттерибиз. Чет жерде мен просто Кыргызстандан бизнес кылып көрбөгөнгө мындай салыштырып айта албайм да. Бирок бул жерде элдер баягы акчалуулар, постоянно иштегендер, Москва город возможностей деп коет го. Бул жерде бизнес мен ойлочумун, Москвадан бизнес баштасаң Кыргызстанга караганда оңой кетет деп. Бирок оңой эч нерсе болбойт экен. Мен ошо 2 жылда араң мындай плюска чыгып баштадым да. 2 жыл мен минуска иштедим, карызга батып, деп арендамды чыгарсам ошого сүйүнчүмүн да. Үйдөгүлөр жаап, карантин болуп, айтар үйдөгүлөр менен кырылып жап десе жаппай көгөрүп жүрүп, анан плюска чыгып баштадым. Партнерлор, ошол партнерлор менен баягы чоңураак ачып салонду, чоңойтуп. Анан азыр дагы иштеп атам, жанымда партнерлор бар. Бизнес оңой эмес да. Жаныма кошулган кыздар кыйналып чыгып кетишти. Көтөрө албайчы, алып кете албай. Азыр өзүм калып иштеп атам. Демек, кыйынчылыкка карабай дагы улантып кетиш керек дейсиз, Улантып кетиш керек, ооба клиент ошо каржар табуу кыйын. Меники кыргыздар, ошол кыргыздарды дагы клиент кылып алыш үчүн аябай көптөгөн мындай рекламаларды берип, көптөгөн реклама дагы дайыма иштебейт да. Рекламаны да бергенди билиш керек экен. Инстаграм менен иштегенди билиш керек экен. Ар бир нерсенин жолун табыш керек экен, чарчабаш керек экен эмгектен. Ошо 2 жылда анан энди элдер таанып баштады. 2 жылда анан плюска чыгып баштадым. Азыр эми мурдага караганда шүгүр, клиенттерим бар, записьтерим бар. Кыйналбай калдым да. Ал эми ушу үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, жолдошуңуз кыргыз, Ооба, кыргыз. Ал Орусияда жүрүп таанышып калдыңыздарбы же кандай болуп таанышып калдыңыздар? Ооба, ошо мен ошо жана пятерочкада эжемдин паспорту менен иштеп жүргөн кезде ал жаныбызда ресторанда иштечү. Повар болуп. Анан случайно эле биздин магазинге эле кирчү эмес экен, случайно эле парикмахер издеп кирип калып, ушу биздин магазин ичинде парикмахер бар болчу да. Анан мени көрүп калган экен. Ушул күнгө чейин айтып атат, ошол жерде парикмахерский рахмат болбосо мен ал магазинге кирчү да эмесмин, сени көрмөм эмесмин. Ошол жака кирип көрүп калгам деп. Ошол жактан жүрүп таанышып, сүйлөшүп, ата-энем менен таанышып. Анан канча бир 5 жыл сүйлөштүк, 5 жылдан кийин анан үйлөндүк. Ал эми азыр сиздер ошол жакта жашап калуу пландарыңыз кандай? Кыргызстанга келүү пландарыңыздар барбы? Албетте, баары бир мекен деген мекен да. Биякта жүрүп өзүбүздүн мекенибизди сагынабыз. Бияка чет жакка чыкканда мекендин баркын билебиз. Бул жерде жашоо шартка ыңгайлуу болгону менен, эми кымбат болгону менен, бирок баягы бияктагы ыңгайлуулукка көнүп калабыз да. Анан билбейм, азыр эми бир чети кээде ошо бизнестен кыйналганда Кыргызстандан барып ачсам жакшыраак кетеби деп ойлоп коем го. Кыргызстандан биякта болот, эми кээрки айда жакшы болот, кээрки айда да жакшы болбой калат. Кээрки айда жакшы иштеп каласың, кээрки айда там айтып арендаңа эле чыгып калат, мисалычы. Вот азыр карантин болуп, ушундай кыйынчылыктар болуп калган моментте свадебный салонду барып өзүм ошо күйөөм карап отурам, ошол жактан ачсамбы деп ойлонуп коем. Потому что Москвадан 2014-тен бери жүрүп аябай чарчадым да. Бир чети аябай чарчап, жер үйдө жашагым келип. Азыр балдарыбыз жаныбызда, бир кызыбыз бар, азыр экинчисин күтүп атабыз.
Азыр экинчисин төлөсөм, эки бала менен кыйналам, кайненем алып кетет да кызымды Кыргызстанга. Анан бир чети кызымды Кыргызстанга жибергим да келбейт да, өзүбүз эле чогуу балдарсын жандап Кыргызстанга барып окут калсакпы деп. Азыр эми ойлонуп аткан кез, бирок планда Москвадан деле ушу ипотека квартира алып, ушул жерден деле келечекте түзсөң жакшы эле болчудай да, негизи аракет кылсаңчы. Баары бир чарчайсың да, тажайсың. Мен азыр Кыргызстанга бара элем 3 жыл болду. Ошого сагынып эле ушундай болуп да окшойм деп ойлоп коем кайра келе. Ооба, бар. Азыр еще боюмда болгонго. Ооба. Анан Кыргызстанды аябай жакшы көрөбүз, туугандарыбызды сагынабыз. Өтөн азыр аябай 3 жылдан бери барбай сагынып турган кезим. Аябай прям казандын тамагын жеп эшикке огородко тиги помидор бадыран айдап ошондой неменди прям эле картайып атам. Ошондой мурда андай кара жумуштан каччы болсок, азыр прям өзүм эшиктин алдына бир гүл айдап, мындай помидор бадыран айдап, ошондой жашагым келип кетет да, акыркы убактачы. Бияктан этажкадан чарчайсың да. Ооба. Өзүңдүн короңду кененчөнөн баскың келет дегендей. Ошондой ар бир биякта жүргөн мигранттын ошондой чувствосу болуш керек, баары эле мекенине кеткиси келген, сагынган. Ооба, туура айтасыз. Ошо анан бияктагы удобствого акчасына карап эле кызыгып эле жүрө берет экенбиз да. Анда рахмат сизге жеке ушинтип убактыңызды бөлүп бизге макул болгонуңуз үчүн. Ийгиликтерди каалайбыз ишиңизге, аман эсен көз жарып алыңыз. Чоң рахмат. Байланышып турабыз. Силерге да ишиңизге ийгилик.